Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Шашылыш билдирүү Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында сел жүрөт. Иерусалимдеги терактыда 5 адам каза болду. 8 жолу эгиз төрөгөн Орозбу апанын күйөөсү өлдү деп кара кагаз чыгартып 2 батирин сатып салган. Жайыл районунун төрөт үйүндөгү кош өлүм эне менен ымыркай каза болду. Нокендеги айылда терек кыйып жаткан 2 адам каза болду. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Нокендеги айылда терек кыйып жаткан 2 адам каза болду. Нокен районуна караштуу Бүргүн айыл аймагынын Ношкен айылында терек кыйып жаткан 2 адам каза болду. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдиришти. Маалыматка караганда 29 август күнү 43 жана 50 жаштагы 2 тууган биринин короосундагы теректи кыйып жатышканда дарак экөөнү тең басып калган. Аларды Кочкор Ата шаардык ооруканага жеткиришкен, бирок алар ага чейин эле жан беришкен. Жайыл районунун төрөт үйүндөгү кош өлүм эне менен ымыркай каза болду. Чүй облусунун Жайыл районундагы төрөт бөлүмүндө ымыркай менен аял каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга өздүк булактар маалымдады. Маалыматка караганда окуя 2025 жылдын 1-сентябрында болгон. Ал эми 3-сентябрда бул боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Чүй ОИБтин басма сөз кызматы билдиргендей 1987 жылы туулган. Аял анын жаңы төрүлгөн ымыркайы төрөт учурунда көз жумган. Бул факт Жайыл РИПтин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барып текшерүү иштерин жүргүзгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө 2025 жылдын 2-сентябрында эни бала Алексеевка айылындагы көрүстөнгө жерге берилгени аныкталды. Учурда маркумдун бейтаптык таржымалы жана амбулатордук китепчеси алынган. Алардын өлүмүнүн себептерин тактоо үчүн соттук медициналык жана башка тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ошондой эле төрөт үйүнүн кызматкерлери суракка алынууда. Милициянын маалыматына ылайык, иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен окуяга юридикалык баа берилип, мыйзам чегинде тиешелүү чечим кабыл алынат. 8 жолу эгиз төрөгөн Орозбу апанын күйөөсү өлдү деп кара кагаз чыгартып 2 батирин сатып салган. 8 жолу эгиз төрөп 16 баланын энеси болгон Орозбу апа Сокол медиага акыйкаттык издеп кайрылды. Мен 8 жолу эгиз төрөгөн Кыргызстандагы жалгыз энемин. Жолдошум Бишкектеги 2 батиримди сатуу үчүн мени өлгөн адам катары көрсөтүп, кара кагаз чыгартканда батирлерди сатып жиберген. Кийин ал кара кагазды жокко чыгарттым. Андан соң мени психологиялык жактан оорулуу деп документ жасатыптыр, дейт Орозбу апа. Булак Сокол медиа. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Иерусалимдеги терактыда 5 адам каза болду. Иерусалимдин Рамот кесилишинде белгисиз жарандар жүргүнчүлөрдү ташыган автобуста ок чыгарган. Израилдин тез жардам кызматы кол салууда 5 киши каза болуп, 10дон ашууну жарадар болгонун билдирди. Ок чыгаруу 8-сентябрда саат 10:15 чамасында болгон. Алгач 15 адам жабыркаганы айтылса, кийин дарыгерлер окуя болгон жерден 4 адам, 50 жаштагы эркек киши жана 30 жаштагы 3 эркек каза болгонун билдиришкен. Бир жабырлануучу ооруканада каза болгон. 10дон ашык адам жаракат алды. 7 оор абалда, 2-нүн абалы орто, 3-өнүн жаракаттары жеңил. Кээ бирлери ооруканаларга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. Times of Israel гезити коопсуздук жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө шилтеме берүү менен билдиргендей, 2 террорист жеринде атып өлтүрүлгөн. Шашылыш билдирүү Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында сел жүрөт. Жалал Абад менен Ысык Көлдүн Тоолуу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү ыктымал, бул тууралуу ОКМ билдирди. Маалыматка караганда аталган аймактарда 8-сентябрда күндүн экинчи жарымында жана 9-сентябрдан 10-сентябрга чейин нөшөрлүү жаан жайт. ОКМ кырсык болгон учурларда 112 номерине чалуу керектигин эскертти. Кызмат акысыз күнү-түн иштейт.
Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам. Анын жолдошу үйүн сатыш үчүн Орозбу апаны өлдү деп тирүү адамга кара кагаз чыгартып, андан соң үйүн сатып жиберген. Мен Ашымбай Орозбу Баштанбековна 1963 жыл туулган февралда. Бирок мен күйөөгө чейгенге чейин үйүм бар болчу Сейди микрон 30-107 Октябрь районунда. Мебели менен бул күйөөмдө калып, мен апам да менен көтөргөндө Ошко кеттим. Отонуп Алишер Гапарович Бишкек шаарынын Октябрь районунда милиционер болуп иштеген. Кийин тергөөчү болуп иштеген. Жолдошуңуз болчу. Жолдошум законду Бишкек шаарында бул качырып алганда 86-жылы 11 мартта зорлуктап качырып алганда муну изнасиловать кыз зорлуктары менен кылмыш иш козгогон Ленин району. Анан бул жок, мен жашайм, мен өзүмдү кыз алган аялым деп ошенткенде Бишкек шаарынын центральный дома брака сачынан азыр өргө үй болуп калыптыр. Ошондон 23 апрель 1986 зак салган. Ошондон төрөлгөн мына 16 бала. Пул бала баккан жок, толко төрөтөт. Эч кандай мага средний заработкаларын берген жок, эч кандай справкалар да берген жок. Мага өлгөн жөнүндө күбөлүк Октябрь районунун соту Кыргызбай Кубан деген сот төрага келген мезгилде пайда болуп калды. Аткарып барам алайын десе. Кайсы жылы билдиңиз сиздин ошол өлгөн деп сизге кара кагаз жазылганын? Мен качан гана аткарып баракты бардыгын өлүртүп бүтүп, булардын мурункулардын жана договор дарение жасап ишти Чебокова деген мунун ойноштун апасы. Ошолорго жасалганда көчөткө жок кишини булар бар киши кылганда, анан кийин мен ошондо гана